Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышынын депутаттыгына талапкер партиялардын дебаттарынын 3-чү күнүн баштайбыз. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ЛТР. Третий день теледебатов. У нас в студии претенденты на кресло в парламенте. Это представители партий. Напомним, на следующей неделе к нам в студию придут уже лидеры партии и будут отвечать на наши и ваши вопросы. Студияда кызматта мен Бакыт Сакыбаев жана кесиптешим Юлия Яценко. Также у нас в студии наш коллега, модератор Салабат Эркитаева. В течение эфира она будет отсматривать вопросы, которые поступают на нашу страницу в Facebook. Это МТРК ЛТР, а также на WhatsApp номер 0551 67 11 41. Алеме бүгүнкү биздин дебаттарга республика, замандаш жана чоң казат партияларынан өкүлдөр келишкен. Эскерте кетүүчү жагдай, Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине ылайык бул жума ичи партиялардын өкүлдөрү катышмакчы. Биз анда дебатка келген партия мүчөлөрүн сиздерге тааныштырып кетсек, Республика партиясынын Жогорку Кеңешине талапкер Канат Медин уулу, Замандаш саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдакматов жана Чоң казат саясий партиясынын Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Аскат Осмонов. Саламатсыздарбы, урматтуу дебатка келген партия өкүлдөрү. Алгач сөз алды менен биз сиздерге ар бириңиздерге 2 мүнөттөн убакыт бермекчибиз. Бул мүнөттөрдү сиздер өзүңүздөрдүн шайлоочулар үчүн колдонуңуздар. Уважаемые телезрители, уважаемые кандидаты, основной целью нашей программы является полностью раскрыть программы ваших партий абсолютно полноценно, также предоставление кандидата возможности высказать свои позиции. Но прежде чем мы начнем, вам предоставляется 2 минуты на представление, на приветственное слово. Пожалуйста. Анда баштайлы, кезек Республика партиясында. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү дебаттын катышуучулары. Менин атым Канат Медин уулу, мен өзүм кесибим юристмин, мен ушул партиянын мүчөсүмүн. Ушул 10 жылдан бери ушул партиянын туруктуу мүчөсүмүн. Ушул партиянын жаштар канатын жетектегем. Мына Республика саясий партиясынын тарыхын, басып өткөн жолун жана буга чейин кылган иштерин баарыңыздар билесиздер. Мына 2013-жылы Өмүрбек Токтогулович Бабанов ушул партияны түзүп, 2011 жылы ушул 7 айдай премьер-министр да болуп иштеди. Кандай натыйжа алып иштегендерин баардыгын билесиздер. Бул партиянын кийин ушул Жогорку Кеңешке 2015 жылы өтүп, жана 15 мыйзам программасы менен чыкканда баарыңыздар көрөсүздөр. Мен мына азыр башка нерсени айтайын деп атам. Дүйнө жүзүндө пандемиядан кийин жаңы экономикалык, саясий реалдуулук түзүлүп келатат. Мына ушул реалдуулукту түшүнө билген, мезгилдин күрөө тамырын кармай билген бизге өкмөт жана Жогорку Кеңеш керек. Бул өтө маанилүү. Мына ушул миссияны, ушул чоң ишти, ушул шайлоо чечиши керек. Урматтуу мекендештер, өтө маанилүү шайлоо. Ошол үчүн бардык кандидаттарды, саясий талапкерлерди карап, программаларын көрүп, идеяларын көрүп, туура чечим кылыңыздар. Рахмат. Анда Замандаш партиясында. Урматтуу замандаштар, кадырлуу достор, мына пандемиядан улам дүйнө жүзү дегеле адамзат болуп көрбөгөндө эбегейси чоң оорчулуктарга дуушар болду. Мына ушундай кырдаалда мамлекетте экономикалык кризис каптады. Айтор ар бир 5 жылда келе турган шайлоодо партиялар катышат экен. Мына бүгүн 16 партия катышып, 16 партия ар түрлүү убадаларды берүүдө. Албетте шайлоонун учурунда шайлоонун шарапаты менен кооз сөздөр, аткарылгыс убадалар айтылат экен. Замандаш саясий партиясынын 13 жылдык тарыхында эбегейсиз чоң эмгек кылган, элинин батасын алган элдик партия деген наамы бар. Андыктан мен чакырамын жана үндөймүн. Ушу курулай убадаларга ишенбестен буга чейин кылынган партиялардын ишине, партиянын түзүмүнө, анын саясий багытына жана саясий партиялардын туруктуулугуна, ичине келаткан талапкерлерине карап туура баа бересиздер деп мен ишенемин. Ал эми ушу келерки шайлоо тынч өтсүн деп мен тилек кыламын. Бүгүнкү дебатка катышкан мына инилериме мен ийгилик каалаймын. Рахмат. Чоң казат партиясында. Саламатсыздар, урматтуу калайык журт, урматтуу агайын туугандар. Биз Чоң казат саясий партиясы жаңы партиябыз. Коңшу партиялардан айырмаланып, биз эски саясатта аралашпадык. Биздин катарыбызда саясатчы деле жок, бирок биз карапайым элден сурулуп чыгып, өзүбүздүн позицияларыбызды элдин позициясы менен чогуу ошол улуу трибунага жеткирип,
элдин кызматына иштеп калайлы деген партиябыз. Негизи биздин багыттар билесиздер, биз баштаганда эле ушул экономикадан дагы алдында турган саясий кризистен чыгаруу маселелерди көтөрдүк. Алардын бирден бири болуп бул люстрация маселеси, мыйзамсыз байуу маселеси, ошол олигархтык, кландык, криминалдык топторго күрөшүү уранын биз жападан жалгыз чакырдык. Ошого бизди элди колдоду. Элдин демилгеси менен мына азыр ушул бүгүнкү дебатка дагы жеттик. Албетте биздин саясий тажрыйбаларыбыз жок, бирок биз элдин үмүтүн алганыбыз үчүн мен ишенем, жана ошол ишеничти элдин да ишеничин актоого мен күрөшкө даярбыз деп айтат элем. Рахмат. Рахмат, анда партия өкүлдөрү, мен азыр сиздерге дебаттардын өткөн эрежелерин тааныштырып өтөйүн. Дебаттар 3 раундда өтөт. Биринчи раундунда биз тараптан 4 суроо берилет, 2 орусча, 2 кыргызча. Ар бир суроого сиздер 2 мүнөттөн убакыт жумшашыңыздар керек. Экинчи раундда биз сиздерге бири-бириңиздерге суроо бергенге мүмкүнчүлүк беребиз. 2ден суроо беришиңиздер керек. Ар бир партия, каршылаш партиясына 2ден суроо берилет. Үчүнчү раундда болсо аймактардан интернет соц тармактар аркылуу келген суроолор сиздерге берилмекчи. Ал 4 суроо берилет. Ар бирине бирден мүнөт жумшасаңыздар болот. Ал эми акыркы калган 2 мүнөтүн сиздер шайлоочуларыңыздарга кайрылуу иретинде жумшасаңыздар болот. Наши теледебаты разделены на 3 раунда. В первом раунде мы вам будем задавать 4 вопроса о тематиках, о которых мы вас заранее предупредили. На этот раунд выделяется 8 минут, то есть закончить мы должны, когда на циферблате будет 10 минут. Если вдруг у вас останется время, то мы дополнительно по вашим программам вашей партии, будем задавать вам вопросы. Итак, мы начинаем первый раунд. Анда биз биринчи раундду баштайлы. Эреже боюнча биринчи суроону Республика партиясына жөнөтмөкчүмүн. Айыл чарбасы багытында асыл тукум мал кармоо же жогорку түшүм берер үрөөндөрдү дыйкан фермерлерге берүү системасы дагы деле жакшы иштебей жатат. Айылдарды зоотехник, селекционерлер, айылдарды агрономдордун иши болбой жатат. Көптөрүндө бул штат жок, система иштебей жатканы көрүнүп турат. Сиздин партияңыздын программасында ушул абалдоодогу кандай чаралар каралган? Негизи эле айыл чарбаны караганда бизде бул тилекке каршы мындай дотациялык бир тармак болуп атат да. Тилекке каршычы. Эгерде мамлекеттин колдоосу болбосо, бул өтө бир оор да, муну көтөрүшчү. Мисалы, эгерде жаңы технологиялар жок, мамлекеттин колдоосу жок, инвестициялар жок, акча агымдары буякка бурулбаса, анда эч кандай өнүгүү болбойт. Мисалы, биздин партиябыз мына 2010 жылы жана жеңилдетилген насыяларды айтып чыкканда, көп айтышкан, калпычылар, алдамчылар, жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү айткан да. Бирок убакыт көрсөттү. Мына ошол жеңилдетилген насыялар биздин банктар аркылуу бүгүнкү күнгө чейин ушул өкмөттүн программасына кирип, мына толугу менен иштеп келатат. Мына ушул багытта биз ишибизди улантып, программабызда мына айтып атабыз, ушул жеңилдетилген насыялардын пайызын дагы азайтабыз депчи. Анан дагы бир маселе. Мисалы, эгерде биз картошка айдасак, мына баягыда баарыңыздар көрдүңүздөр. Көбү ушул картошка айдап туруп, баасы 3 сомго чейин түшүп кетти. Бирок ошол картошкадан эгерде бир чипсы жасап, ошону 100 сомго сатып атпайсызбы? Кеп биз аны сырьё катары сатабызбы, негизи эле бул продукцияны? Же аны иштеп, интеллектуалдык ресурстарды салып, маркетингди колдонуп туруп, чет жака мисалы кымбат баада сатабызбы? Жалпы айыл чарбага тиешелүү да бул маселечи. Мисалы, ошол эле фасоль, ошол эле бир топ тармактарда бизди сырьё катары бизден алып кетишет, жана ортомчулар чет мамлекетке кымбат сатышат. Турциядан, башка өнүккөн мамлекеттерде аларды переработка кылып туруп, кайра баасын кошуп, мында канча эсе кымбат сатышат да. Мына ушул багытта биз менимче толугу менен бул стратегияны карап чыгышыбыз керек. Толугу менен. Анткени мына биз айтып атабыз, дүйнө экономикасы өзгөрүп атат деп. Бул учурда жанакы өзгөчө ушул жана органикалык продукттар, өзгөчө ушул таза, экологиялык таза продуктлар жана керек болсо мындай VIP продуктлар болуп саналат да. Ошол учурда биз ушул стандартизаторлорду киргизип, жана логистикалык борборлордо топтоп, мисалы бизде майда чарбалардан болсо чоң жанагы супермаркеттерге дүйнө жүзүндөгү аларга биз алып бара албайбыз да. Ошолордун баардыгын бир жерден топтоп, сертификацияларын берип, анан биз ошол жака сатып, экономикабыздын чоң бир бөлүгүн ушу менен көтөрүп кетебиз да. Көтөрүп кетебиз. Мен айтып атканым, биз айыл чарбага толугу менен көз карашыбызды, стратегиябызды өзгөртүшүбүз керек. Бул программалар биздин партиябызда бар көз караштар. Кудай буйрса муну иш жүзүнө ашырабыз. Рахмат.
сөз сизде. Эми алгач айыл чарба жөнүндө айтканда союз учурунда кыргыз мамлекети агропромышленный деген макам бар болчу. Тилекке каршы бул макамды биз жоготтук. Бүгүнкү күнү жалпы Кыргызстандын жер аянтында 19 миллион болсо, жалпылап бир 20 миллион гектар боло турган болсо, ошонун 54% ушул айыл чарбасына колдонуп келет. Башка айтканда бир 10 миллион гектар. Ошонун 9 миллионго жакыны бул жайыттар, ал эми 900 миң гектар бул ушу айдоо себепке колдонулган жер аянттары. Тилекке каршы мен айткан жер жайыттардын 60%-дан кем эмес бүгүн жараксыз болуп калды. Анын ушу жер аянттарын жана сиз атаган селекционный иштерди жана иш-чараларды өткөрүү боюнча эбегейсиз чоң каталар кеткен. Мына бүгүнкү айыл чарба министрлигинде жалпылап бардык бөлүмдөрүн бириктиргенде 4900 кызматкер иштейт. Ошол учурда айыл чарба деп эмнени түшүнөбүз? Бул жер, суу, өнүм жана ал өнүмдү сыртка чыгаруу же экспорттоо. Мына ушул 4 тармакта бизде аксап келет. Эмнени кесепетинен? Бул биринчи кадрлардын жоктугу, экинчи менеджменттин коюлбагандыгысы. Айыл чарба министрлигин бүгүн жоюп салсак деле, ошо дыйкан менен фермерлер бүгүн билбей калат. Мына айыл чарба тармагына 29 жылдын ичинде $2,5 миллиард грант жана кредит келген экен. Эгер грантын эсептесек, бул 100 миллион доллардан кем эмес. Мына ушунун баарына жооп бере турган адамдар болуш керек. Жана учуру келгенде тарыхтын алдына булар жооп бериши керек. Бүгүнкү күнү эмне кылышыбыз керек? Биринчиден дыйкандарга жана фермерлерге жеңилтилген кредиттердин ставкасын 2%га чейин түшүрүп келүү бул мүмкүн. Жана бюджетте муну кароо толугу шарты бар. Ошол эле учурда агробиржаны түзүү менен биз ошо Евразиялык экономикалык бирикмеге кирген соң, мына 5 мамлекет 180 миллиондук рынок. Мына ушунун ичинде көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана албай келебиз. Мына ушуну пайдаланыш үчүн мамлекеттик деңгээлде мамлекет өзү колго алуу менен логистикалык чынжырларды түзүп, мына ушу биздин айыл чарба өнүмдөрүн экспорттоо жөндөмүн алышыбыз керек. Айтор айыл чарба тармагында аябагында терең реформа талап кылынат. Мына бул реформаны кылуу боюнча биздин толугу менен программабыз жазылган. Кудай кааласа парламентке өтсөк, айыл чарбаны биринчи рет карашыбыз керек. Себеби союз учурунда айыл чарба жалпы экономикага келтирген үлүшү 34-40% болсо, ичкидин өндүрүмдөн бүгүн болгон 12-13% берип келет. Бул эч нерсе жок дегенди билдирет. Буга алып келген бардык буга чейин иштеп келген адамдын бардыгын жоопко тартышыбыз керек. Мына айыл чарба биздин локомотив. Айыл чарба көлөмү менен продукциянын көлөмү менен биз эч кимге конкуренция боло албайбыз. Ошол эле Казакстандыкы 36 миллион, ошол эле Россияныкы 116 миллион гектар жер экен. Демек биз тапат менен чыксак болот. Ошон үчүн биз программа жашыл экономика деп киргиздик. Рахмат. Чоң Казак партиясында. Айыл чарба маселеси мына жогоруда айтылгандай эле бул илгертен дотационный болуп келген, бирок азыркы заманбап биздин замандын технологиясын, биздин менеджмент азыркы заманбап менеджменттерди эске алсак, бул тармакты оңой эле жогорулатсак болот. Bundan биздин программабызда бар, биздин алгачкы кадамдарыбыз болуп, акча насыя саясатын түздөө болуп эсептелет. Анткени билесиздер, мына акча насыя саясатында эбегейсиз адилетсиздик жана мына банк системасын коомго берген таасири дагы эбегейсиз туура эмес болуп атат да. Анткени бул жерде чакан ишкерлердин кредит маселеси жогору болуп атат. Ошол эле мына чоң олигархтардын алган кредиттери, мисалы Росфонддон келген, российский, кыргызский фондко келген акчаларды өздөрү башка нецеленаправленно иштеткен маселелерди козголуп, ошол себептен бир кишинин эсебинен миңдеген балким чарбачылыкта иштеген ишкерлерге таасири тийип атат. Ошону биз акча насыя саясатын ачык, айкын жана адилеттүү бөлүштүрүү маселесин көтөрөлү деп атабыз. Ансыз бул маселе өзүнөн өзү жогорулап калбайт. Анткени мамлекет азыркы учурда бул биздики плановый дагы эмес, бул баардыгы эркин рынокко берип койгон, бирок ошентсе дагы бул айыл чарба маселеси көзөмөлдөгөнгө аябай муктаж. Эми айыл чарбада бардык багыттар боюнча ушул партияларда маселен ар бир партия ушул айыл чарба жаатында, маданият жаатында бар бир тармактан ушулай бир өзүнө бир кесипкөй адистерди кошконго аракет кылып атышат. Ошондой адистер айыл чарба тармагында сиздерге ушул концепцияны даярдап берип, сиздерге мындай бир багыт бере турган адистерден барбы катарыңыздарда? Сөзсүз түрдө биздин катарда ушул тармакта иштеген адистерден бар. Бул мисалы мына бат өнүгүү программабызды
биз сунуштап келатабыз. Ошол жерде биздин Абдымалик Кудайбердиев көп жылдан бери ушул тармактарды изилдеп келаткан адистерден болуп эсептелет. Анткени мен кайра эле баса белгилеп кетейин. Акча насыя саясаты менен айыл чарба бул үзгүлтүксүз шайкеш келген тармак. Бунун өзүнөн өзү айыл чарба көтөрүлбөйт. Ал жака мындай сиз айткандай каражат маселесин салым болбосо, дотация болбосо же болбосо финансирование болбосо десек болот. Рахмат. Наш следующий вопрос касается темы безработицы, а именно трудоустройства женщин. Женщинам для того, чтобы добиться действительно равного положения в обществе с мужчинами, необходимо в первую очередь состояться в профессии, трудоустроиться или открыть свое дело. Как ваша партия собирается обеспечить равный доступ к работе, а также равную оплату для женщин? Какие конкретные меры для стимулирования трудоустройства, а также поддержки в запуске собственного бизнеса для женщин, в особенности в отдаленных регионах, есть в ваших планах? Пожалуйста, республика. Я думаю, в нашей стране мы очень серьезно должны подойти к трудовым соглашениям между работодателями и работниками, потому что в основном зачастую трудовые соглашения не заключаются. Это в целом. Допустим, они берут на найм работников и оплачивают им просто в конвертах. Все это не исчисляется, не облагается налогами, это нет учета. Потом, если возникают какие-то трудовые споры, то работник не имеет никаких прав вообще. Он не имеет вообще никаких прав и не может защитить элементарно свои права даже. Поэтому в целом мы должны вот это все пересмотреть, это первое. Во-вторых, для развития малого и среднего предпринимательства, малого и среднего бизнеса, а это основной источник работы, да, для населения, буквально 30%, третья часть нашего ВВП состоит из малого и среднего бизнеса. Мы предлагаем 3% кредиты для поддержки предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Это за счет субсидий мы можем обеспечить эту сумму, эту процентную ставку. И особенно после кризиса малый и средний бизнес, он почувствовал огромный просто удар. Мы должны поддержать в целом. За счет таких стимулирований. Ну, а гендерные моменты какие-то в плане касаемо трудоустройства, экономических каких-то моментов именно в плане женщин у вас есть в программе? Конечно, женщина наиболее уязвима в защите своих прав. Здесь, допустим, играет момент, что она должна в то же время, если она, например, замужем, у нее есть дети, в то же время смотреть за детьми. Там и много-много таких социальных моментов, и в то же время, допустим, в защите своих прав она в какой-то мере, я не знаю, в какой-то мере подвержена какой-то дискриминации. Да? И безусловно, что мы должны обращать на это внимание. И при разработке законопроектов, я думаю, мы должны учитывать эти моменты и вводить эти нормы по поддержке, да, женщин. Благодарю. Замандаш. Да, спасибо за вопрос. Но, знаете, такие моменты, механизмы, они уже имеются. Но в формате НПО или общественных объединений, таких как там поддержка женского предпринимательства, в стране очень много международных проектов, программ, опять же, по поддержке женского предпринимательства. И, конечно, в программе партии имеется отдельное направление по поддержке женского предпринимательства. И мы намерены в случае избрания в парламент инициировать принятие государственной программы по обучению и подготовке женщин к предпринимательству и кредитованию отдельного. То есть можно открыть отдельную линию для кредитования именно женского предпринимательства. Но, знаете, я также хочу отметить, что именно по равному доступу к работе и равной оплате женщин имеется отдельный закон. Но, к сожалению, этот закон не исполняется. И как раз и партия «Замандаш» будет ставить задачу контроля исполнения данного закона. Благодарю. Чонказат. Можете вопрос повторить, пожалуйста? Повторю. Как ваша партия собирается обеспечить равный доступ к работе, а также равную оплату для женщин? Какие конкретные меры для стимулирования трудоустройства, а также поддержки в запуске собственного бизнеса для женщин, в особенности в отдаленных регионах, есть в ваших планах? Я как член партии и как председатель ассоциации надомников скажу вам, что в нашей партии этот вопрос поднимался, я лично этот вопрос поднимал, потому что, как вы знаете, именно надомный труд, швейное производство держится в основном на женских плечах, около это только в районе Бишкекского округа, только у нас где-то около 10 тысяч неофициально
еще и надомников открылись. Естественно, они ничем не защищены, особенно со стороны социального законодательства, либо финансирования. Они работают в основном на нелегальной основе. Поэтому я предлагал это включить программу партии, легализация именно и облегчение именно патентования и мелкие шаги по прямому финансированию и прямой продаже за границей. Вот. Товара вы имеете в виду? Да, именно товаров. Благодарю. Рахмат. Женя. Жоқ, азыр сіздерге андай мүмкіншілік жоқ. Республика партиясы. Мен үшінші сұрауны бергенге өтсем. Энергетика тармағында тетіктердің бардығы тең ескеріп бүтті. Алар өзінің мөөнөтүн өтөп бүтүп койду. Себеп дегенде 70-80 жылдардан бері алмашылык тетіктер бар. Сайыз учурунан бери. Мына ошол тетиктерди жаңылоо үчүн, энергетика тармагын жаңылоо үчүн бизде тарифтерди жогорулата коюу маселеси бар. Бул чечимдерди сиздер колдойсуздарбы? Эгер колдобосоңуздар, анда бул акча каражатын кайдан табасыздар? Кантип оңдоонун, ушу тармакты оңдоонун жолу бар? Бул багыт боюнча биздин программабыз убагында мыйзамда киргизген. Анан бул эмнеден чыгып атат бул маселечи? Анткени бизде ошол энергетиканы өндүрүү бул жалгыз гана мамлекеттик компаниялар өндүрүп атат бүгүнкү күндөчү. Биз айтып атканыбызда мисалы жана чакан гэстерди мисалы ачууга жеңилдетилген мисалы шарттарды түзүп берсек, алар чыгарып аткан продукцияны энергетиканы ошол эле учурда мисалы мамлекеттик мисалы компаниялар болобу, жеке менчик компаниялар болобу сатып алууга биз мамлекеттик энергетиканы өндүрүп аткан компаниялар менен бирдей шарт түзүп беришибиз керек да. Мына ошондо чыгып аткан продукциянын көлөмү көбөйөт. Нагрузкалар мамлекеттик өндүрүп аткан компанияларга, энергетиканы өндүрүп аткан компанияларга азаят. Жана кошумча чыгып аткан каражаттар, мисалы пайда болуп аткан каражаттар менен жанагы тетиктерди алмаштырууга жумшалса болот. Бирок тарифтерди көтөрүүгө мен каршымын. Менимче азыркы биздин экономикалык абалда, экономикалык кризисте тарифти көтөрүү мүмкүн эмес. Бул келечектин мүмкүн иши болушу мүмкүн. Биз башка жолдорду издешибиз керек да. Рахмат. Бакыт мырза, энергетика бул мамлекеттин эң чоң бүгүнкү көйгөйү. Эгерде билсеңиз, 80-жылдары Кыргызстан ушу Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде гидроэнергияны өндүргөн жана экспорттогон эң кубаттуу мамлекеттин ичинде кирген. Кубаттуу мамлекет деп эсептелинген. Тилекке каршы биз бул макамды да жоготтук, жана айыл чарбаны жоготкондой эле. Сиз көтөргөн маселе өтө опурталдуу жана олуттуу. Тарифти көтөрүү менен жабдыктарды жаңыртуу деген маселе бир нече жолу өкмөттө жана парламентте көтөрүлгөн. Мен эсимде бир 2-3 жолу бул колдоодо тапкан. Бирок коомдун көтөрүлүшү менен бул кайра артка кайтарылган. Эми маселе Кыргызстандын энергия системасында бүгүнкү күнү 18 электростанция, 16 гидроэлектростанция, 2 жылуулук станция, ошол учурда 10 000 километр жана высоковольтный линия, 518 подстанция бар. Мына эми эсептеп көрүңүз, ушунун баардыгын жабдыктарын жаңыртып же оңдоодон өткөрүү эбегейси чоң акча кетет. Буга чейин 29 жылдын ичинде айыл чарбага келгенде эле 1 миллиардтан кем эмес доллар кредит жана грант катары энергия системага кирген. Бирок анын бир тыйыны жок. Маселе тарифте эмес, тарифти көтөрүүдө эмес. Маселе распред компанияларда, ушул энергия системасында орун алган коррупцияда. Биз ушул коррупцияны жеңип чыкмайынча, биз эч бир жабдыкты алмаштыра албайбыз. Анын бир гана жолу бар. Бул электрондоштуруу. Бул ошол энергияны чыгарган станциядан баштап распред компания бөлүштүрүп, акыркы клиентке жеткиргенге чейинки энергия менен түшкөн каражатты, ортодогу кирешени адамдын колу тийбегендей электрондоштурушубуз керек. Мына ошол гана учурда биз тарифтер менен ойлонуп көрсөк болот. Чынында Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде Кыргызстанда тариф эң төмөн деп эсептелинет. Бирок тарифти көтөрүү бүгүн мүмкүн эмес жана бул болбойт. Мына ошондуктан биз айтып атабыз, эң алгач энергия системасында коррупцияны жеңип, аны электрондоштуруп, анан жолуна салмайынча биз жабдыктардын бирин дагы оңдой албайбыз. Мына карап көргүлөчү, Россия Федерациясы бөлүп берген 300 миллион доллар Камараты бирге АУ компаниясына кирип жок болгонда, ошондой эле жана 1 миллиард доллар каяка кетти? Маселе ушул жерге чечимдерге кол койгон, буга чейин жооп беребиз деп оңдоого кетирген акчанын баардыгына жооп бере турган адамдар бар. Тарыхтын алдында, жакынкы келечекте ошол адамдын баардыгы башы менен жооп берет деп мен ишенем.
Рахмат. Сөз Чоңгазатта. Жогоруда айтылгандай эле мен деле ошого кошулам. Анткени энергия сектор бул азыркы учурда эң коррумпированный, эң балким өтө эле мындай адилетсиз, ачык эмес көмүскөдө иштеп аткан чоң бир организация болуп калды. Энергия мафия деген түшүнүк бизге сиңип калды. Илгертен эле буну саясатчылар деле, башканысы деле бул теманы аябай популизм кылып, мындай саясий жагына колдонуп, аракет кылып келатышат. Бирок буну мындай реалдуулукта караганда сиз айткан маселелерди тетик алмаштыруу маселелерине жеткириш үчүн азыркы учурда саясий эрк керек. Мындан башка эч бир жок башка. Анткени бизде дагы 5 кадам деп жазганбыз. 5 кадам бул биринчиси ошол энергия секторун жөнгө салуу, энергия мафиясын жеңип, ортомчуларды азайтып, анан кийин ошол жерге балким прозрачный система курулгандан кийин инвесторларды, чет өлкөлүк донорлар менен биргеликте энергосфериктерди кайра нолдон куруп кетүү маселеси козголот. Анткени сиздер билесиздер, азыркы учурда бул маселени козгош бул өзүнчө эле опурталдуу. Анткени бизде бир дагы мындай саясий да күрөш жок, бир дагы бир экономикалык стратегия жок. Негизи эле бул тармакты баарын өзгөртүш. Анткени бул баары чырмалашкан. Буну жеңиш, буну жөнгө салууга бирден бир себеп бул эрктүү, күчтүү бийликтин жана таза бийликтин адилеттүү башкаруусу керек. Нөлдөн башташ керек деп атасыз, кошумча суроо сизге. Анан муну акча каражаты керек да, анын баарыначы акча каражаты кайдан табыш керек анда? Сөзсүз түрдө ошо акча каражаты, мисалы мен айтып кеткендей эле, донорларды, мисалы эл аралык уюмдар менен биргелешип бул сфераны кайра жөнгө салыш үчүн биз өзүбүздөгү ичиндеги энергия мафияны жок кылышыбыз керек. Ошол эле ортомчу компаниялар азыркы учурда энергия тармагын мите курттай жабышып алган. Буга баарына белгилүү. Распределитель компаниялар чыгарган компания производительден бир канча эсе ортодо отурушат. Анын баарына белгилүү. Ошого бизге дагы мына аймактардан келген тарапташтарыбыз да ушул бирден бир себеп болуп атат. Бул саясий темага айланып кетишинечи. Анткени бул жерде баарына белгилүү эле чоң бир эбегейсиз чоң мафиялык структуралар турат. Рахмат. Завершающий вопрос первого раунда – это социальная политика. Именно в работе социального фонда имеются огромные проблемы. Например, люди, отчисляющие 1000 сомов ежемесячно, в итоге получают пенсию такую же, как и те, кто платил гроши или вообще почти не делал социальных отчислений. О зарплатах в конвертах, которые позволяют избегать выплат соцотчислений, знает абсолютно каждый. И проблема не решается годами. Как ваша партия собирается решить проблемы справедливых социальных отчислений и проблемы сокрытия реальных зарплат? Пожалуйста, республика. Мы предлагаем полностью поменять систему выплаты накопления пенсий. То есть 27,5%, которые мы отчисляем, допустим, 15% отчисляет работодатель, да, организация, а 10% отчисляются работники. И 27,5% итого, получается, зачисляется к нам, да, в социальный фонд. Мы предлагаем, чтобы ту часть, которая идет, начисляется с отчисления работников, она начислялась напрямую на счет, банковский счет, который можно видеть, сколько накапливается. Того человека. Да, этого работника. Итого, получается, работники сами будут заинтересованы, да, в накоплении, и они будут просто это видеть, сколько у них накапливается. Итого, когда они приходят в пенсионный возраст, они выходят на пенсию, они могут сразу же забрать даже эту сумму. Мы даем им право самим распоряжаться этими средствами. Вот, я думаю, это очень большой вопрос именно в управлении этими средствами. Насколько грамотно мы можем управлять этими средствами. Да? На сегодняшний день неэффективное управление этими средствами, она и порождает в том числе процессы, эти проблемы. Потому что если работники сами будут заинтересованы в этих, чтобы эти начисления происходили, они будут требовать у своих работодателей. Да? И за счет, получается, поступления, за счет увеличения объема, в том числе мы можем где-то увеличивать даже пенсии. Ну а что касается борьбы с сокрытием реальных зарплат, что думает об этом ваша партия? Я думаю, здесь нужно вот и в том числе, например, в налогообложении, и в том числе, допустим, в сокрытии, да, этих всех процессов, мы должны исходить от того, что людям, работодателям должно быть выгодно показывать все легально. Да?
Потому что у нас все это настолько забюрократизировано, настолько коррумпировано, и поэтому предпринимателям приходится сокрывать все это, вести двойную бухгалтерию. Буквально по всей стране мы знаем, что у всех двойная бухгалтерия. Почему? Потому что, ну, чтобы просто выжить в таких условиях, очень тяжело, да? Поэтому приходится идти на такие шаги. Что мы предлагаем? Мы предлагаем вообще упростить систему налогообложения. Чтобы это было максимально удобно, да, и выгодно платить. Снизить налогообложение и сделать единый налог. Единый налог, принцип собираемости налогов, он будет идти с оборота компании. Это будет намного удобнее собирать, за счет собираемости мы будем решать. То есть это будет не фиксированный процент, конечно. Вы будете отталкиваться непосредственно от прибыли каждой компании. Да, конечно. Благодарю, пожалуйста, Замандаш. Можете повторить, пожалуйста, вопрос? Да, конечно. О зарплатах конверта, который позволяет избегать выплат соцотчислений, знает абсолютно каждый. Проблема не решается годами. Как ваша партия собирается решить проблемы справедливых социальных отчислений и проблемы сокрытия реальных зарплат? Да, но вы не прочитали. Я сначала, да, потому что вопрос очень большой, да. Просто я хочу сказать, что вопрос поставлен немножко неправильно, потому что если человек отчисляет большое отчисление, то он, соответственно, получает пенсию, не может получать пенсию равной системе, понимаете? Если человек не отчисляет, то пенсия, соответственно, будет маленькая. Но вопрос в целом очень правильный. То, что касается отчисления в социальное страхование, в сумме идет 27,5%. То есть это говорит, что треть начисления зарплаты уходит в социальный фонд. Это очень много. Да. Вот в 2008 году налог на прибыль предприятий был 30%. Вот когда снизили до 10%, многие бизнесы вышли из тени. И эта система до сих пор работает. И мы намерены, и мы предлагаем снизить социальное отчисление до 10-12% или 15% максимум на старте от заработной платы. Вот тогда то, что вы говорите, конвертные деньги или так называемые конвертные зарплаты, они просто обелятся, понимаете? И для того, чтобы решить в целом вопрос отчисления и вопрос дальнейшего получения достойной пенсии, нужно решить два вопроса. Это первое, принять программу, государственную программу трудоустройства граждан. Почему? Потому что у нас в стране на одного служащего имеется 2-4 пенсионера. Это очень много. И это большая нагрузка на бюджет. Это первое. Второе. Обязательно нужно пересмотреть о социальных отчислениях, то есть снизить до 10 или 12%. Вот тогда мы получим реальное пополнение бюджета, вот тогда мы сможем выровнять пенсии, вот тогда у нас проблем не будет. И тогда вот конвертная зарплата просто обелятся, и мы увидим все белые зарплаты. И никто не будет скрывать. Благодарю. Пожалуйста, Чонказа. Проблема социальных отчислений – это проблема особо не такая, которая упирается в цифры или какие-то там проценты. Здесь проблема доверия граждан именно к власти, именно институтам, государственным институтам, таким как соцфонд, потому что, вы знаете, соцфонд у нас превратился рассадник, именно рассадник коррупции. Все большие коррупционеры, которые чиновники, вплоть до премьер-министра, вышли именно из соцфонда. Поэтому проблема соцфонда, я вижу, как, сперва скажу, как от себя, что проблема это лично доверие граждан, потому что я проработал в нескольких зарубежных странах. Именно процентовка социального отчисления у нас не такая уж большая по сравнению. И особо туда... Здесь проблема именно доверие граждан. Вот в основном, опять же, ссылаюсь на швейное производство, там все готовы, рады даже платить социальное страхование, отчисления делать. Но не верят, элементарно нет веры в граждан. Поэтому наша партия именно... Простите, они верят во что именно? Не верят, что социальное распределение... Что они дойдут эти деньги до назначения? Что это будет разворовано. Поэтому и особого желания такого нету у наших в основном граждан, да, потому что мы общаемся, я как представитель малого частного бизнеса могу сказать это точно, потому что эта проблема именно в швейных цехах остро стоит, там около 90% никто не отчисляет, как я уже сказал, не полулегально работает, из 10 человек только 2 или 1 может оплачивать. Поэтому здесь мы должны вернуть именно веру в государственность, веру
справедливость государства. И наша позиция, мы должны Чонказат именно позиционировать себя как чистая, некоррумпированная, которая не разворовывала именно государственный бюджет и социальные деньги, да, граждан. Поэтому мы предлагаем только строить социальное государство, а не олигархическое. Сіздерден бірден минут уақыт қалды, ошончо мен. Можно я дополню, потому что вы вопрос задавали, у меня есть время. То, что касается социального фонда, знаете, есть такая проблема, что именно ставка социального отчисления у нас 27,5%, это 2-3, а иногда и 5-6 раз больше, чем у соседних стран. Это, конечно, проблемы. И это большая нагрузка для бюджета, потому что, как я выше сказал, что на одного служащего у нас приходится 2-4 пенсионера. То есть одному человеку приходится работать, зарабатывать, отчислять в социальный фонд огромную сумму, то есть треть заработной платы. И в то же время эти деньги отчисляются еще и в пенсионный фонд и другим лицам, понимаете? Вот это есть несправедливость, о чем вы и задавали вопрос. Поэтому крайне необходимо в парламенте пересмотреть всю социальную политику и это, в частности вот социальное отчисление. Я прошу прощения, Чонказат, вы ответили только на одну часть вопроса касаемо социальных отчислений, а вот по проблеме сокрытия реальных зарплат, к сожалению, вы не успели ответить. Будьте добры, вы не могли бы тоже озвучить вашу позицию? Сокрытие реальных зарплат – это та же проблема, как и социальное отчисление, только здесь глубже уходит корень, здесь в основном это у нас теневая экономика. У нас массово происходит, уже 29 лет, никому секрет, мы живем в теневой экономике. У нас реальный оборот, то есть официальный оборот у нас показывает около 3 миллиардов долларов на душу населения, но в реальности у нас оборот до 35 миллиардов долларов происходит. Откуда эти деньги и как это все происходит? У вас осталось 20 секунд. Да. Вот что вы готовы сделать? Мы готовы перейти от теневой экономики, более реальной экономики, чтобы без вот таких вот, как вы сказали, конвертов не оплачивалось. Благодарю. 1 минут 15 секунд уақытыңыз бар екен, Республика партиясы. Мен сізге бір сұрау менен кайрылайын. Дегеле ушул биз мигранттардан сырттан келип жаткан акчалар менен мынча жылына мынча киреше келет экен деп мактанабыз да. Бирок бир жагы биз мигранттар мынча мигрант кетти, жумушсуз болуп деп өкүнөбүз. Анан бул мигранттар тууралуу, ушул мигранттардын санын кыскартуу боюнча сиздерде кайсы бир деңгээлде пландарыңыздар барбы, стратегияңыздарда камтылганбы ушул? Мигранттар эмне үчүн кетип атат Кыргызстандан? Анткени бул жакта жумушсуздук, анткени биздин экономиканын абалы. Мисалы алалы. Тажикстанда ВВПсы 7%ден өсүп атат жылына. Биздики баягы 4% деп атабыз. 4% деген биздин экономиканын көлөмү менен бул 0 деген сөз да. Анткени инфляция бар, башкасы бар, бул 0 деген сөз. Биз ордубузда жылган жокпуз. Ордубузданчы. Эгерде биз жаңы жумуш орундарын түзсөк, эгерде мамлекетке капитал келсе, сырт жактан, ички мисалы ишкерлерибизден жаңы жумуш орундары түзүлсө, анда биздин жарандарыбыз кетпейт эле да. Мигранттарыбыз кетип атканы бул биздин кыргыз элибиздин трагедиясы. Биз адамдарыбызды жоготуп атабыз. Ошол жакка кеткен адамдардын балдары ошол мектептерде окуп, кийин ким билет бияка кайтабы кайтпайбы. Кантип кыскартабыз? Бул чоң маселе. Мисалы кыскартуу боюнча биз болсо жанакы орто жана чакан бизнести колдоо максатында мына пандемиядан кийин өзгөчө өзүбүздүн антикризистик программабызда сунуштап атабыз, жеңилдетилген насыяларды 3% менен беришибиз керек. Өзгөчө ошол багытка. Анткени булар айтып атабыз, ВВПнин 3төн 1 көлөмүн ушул чакан жана орто бизнес түзөт. Биз жаңы ушул чакан орто бизнестерди ачып, жана буга чейинки иштеп аткандарды колдогонубуз менен биз жаңы жумуш орундарын түзө алабыз. Рахмат. Рахмат, сиздерге берилүүчү суроолордун аягы жыйынтыкталды. Биз экинчи раундга өтөбүз. Благодарим за ваши полные ответы, а мы переходим ко второму раунду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышынын депутаттыгына талапкер партиялардын депутаттарынын дебаттарын көрүп жатабыз. Депутаттыкка талапкерлердин дебаттарын көрүп жатабыз. Биз экинчи раунд башталды. Дебаттардын шартына ылайык экинчи раундда партиялар бири-бирине суроолорду бериши керек. Каршылаш партиялар, сиздер ар бириңиздер 2ден суроо бергенге укугуңуздар бар. Анда суроо жоопту баштайлы.
Республика партиясы Замандаш партиясына берчү сурооңуз. Замандаш партиясына суроом, мына азыр айрым партиялар жанакы паспорттардын копияларын чогултуп алып, үгүтүштөрүнө элдер менен жолукпай, берчүлөрүн таркатып коюп, мына үйүндө жеңишти күтүп отурушат. Ошолор боюнча оюңуз кандай негизи? Шайлоо кандай өтүш керек эле? Негизи мен жалпы рахмат суроого. Паспорт эле эмес, мына форма 2 деген да бир балекет бар да, шайлоодо. Паспортты чогултуп алуу бул баш мыйзамда да, бир да мыйзамда каралган эмес. Бул бир дагы адамдын Кыргыз Республикасынын жарандын паспортун анын уруксаты жок алууга мүмкүн эмес. Бирок ушул паспорттарды зордоп жана кыйнап чогултуп алып, аны урнага чейин алып барып добуш бердиртүү бул аябагандай чоң ката. Бул маселе боюнча биздин оюбуз терс. Ал эми жана форма 2 боюнча мына жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда көрдүк, Оштун бирин эле 60 000, Токмокко 6 000, Караколго жаңылбасам бир 15 000 тегередесинде бир үйгө 6 000 адамды отургузган учурлар болгон. Жакынкы келечекте биз парламентте ушуну карап жоюшубуз керек. Экинчи суроо, мисалы сиздер айтып атасыздар, жанакы өзүңүздөрдүн программаңыздарда жанакы жаңы технологиялык өндүрүш революциясы боюнча көп айтасыздар да. Баарыбыз байкап атабыз, мисалы дүйнө жүзүндө жанакы экономикалык реалдуулук алмашып атат депчи. Биз бул реалдуулук көп коркунучтарды жаратса, ошо менен кошо көп мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылып атат бизгечи. Биздин дүйнө жүзүндөгү экономикабызды, ордубузду алмаштырганга чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Мына ушул мүмкүнчүлүктү, тарыхый мүмкүнчүлүктү колдонуп чыгарбай, кантип колдонуп калышыбыз керек? Биринчиден биздин программабыздын аталып тургандай эле келечек 4.0 дедик. Бул дүйнө жүзүндө жүрүп жаткан 4-чү өнөр жай революциясы. Дүйнөнүн шаркагы менен бирге жүрүш керек деген максатта ушу программаны жазып чыктык. Анын ичинде баарыңар байкагандай инновациялык мамлекет деген чоң бир бөлүк бар. Мунун негизги максаты жана багыты биз дүйнө жүзү менен бир учурда, бир убакта жаңы технологиялардан калып калбастан бизде мамлекетте интеграция кылып, ошону колдонуу менен жарандардын жашоосуна жакшы шарттар түзүп берүү деген багытталган. Эми албетте бул боюнча мына Жапониядан биз кем дегенде 30 жылга, коңшу мамлекеттерден кем дегенде 10 жылга калып калдык. Муну колго алып, өзгөчө жаңы жүздөр, жаңы адамдар менен, түшүнгөн адамдар менен буну колго албаса, мамлекет калып кете берет. Мына карап көргүлөчү, көп мамлекеттерде 5G деген антеннаны орнотуп атканда бизде кай жерде бар экен, талкалайлы деген түшүнүксүз нерселер чыга баштады. Мунун баары сабатсыздыктан, ошон үчүн сабатсыздыкты жоюу, IT технологияны пайдалануу жана аны биздин келечектеги балдарды үйрөтүү бул учурдун талабы. Замандаш партиясы Республика партиясына берчү сурооңуз. Эми айтор бүгүн партиянын лидерлери келет деп ойлогом. Мен инилериме суроом жок. Мен ийгилик каалайм. Бирок ошо өзүмдүн убактымды мүмкүн болсо пайдаланып, жана сиз миграция боюнча айтып калдыңыз, ошо боюнча бир аз токтолуп кетким келет да. Бул сиздин убактыңыз эмес. Республика партиясынын убактысы болушу керек эле. Анда 2 мүнөттү сиз Республика партиясына сүйлөөгө укук берип атасыз. Ошон үчүн мейли мен берем. Себеби бул шайлоодо биринчилерден болуп ушу инилерим чыгып атат, такшалсын, шайлоодо эл алдына чыксын, дебат бул чоң саясий кампания. Андыктан мен ийгилик каалайм. Лидерлер келсе мен суроо берет элем да. Мисалы ошо президенттикти кандай жоогон атасыңар, генеральный прокуратураны эмнеге жоогон атасыңар, же болбосо УКМКны эмне үчүн жоогон атасыңар деген суроолор көп. Эми аны лидерлер менен талкуулайбыз. Жанакы ГКМБны жоюу боюнча негизи ГКМБнын негизги функциясы бул чалгындоо, контр чалгындоо, тышкы коопсуздук, ички коопсуздук жана терроризм. Негизги функциясы. Мисалы дүйнөлүк практиканы деле алып карайлы. Бирок тилекке каршы бизде көп учурларда ушул мисалы ички саясий оюндарга аралашып, мисалы ошол эле пандемиядан кийин байкап көрсөңүздөр, жанакы врачтарды кечирим суратып, ушундай көп бир терс пикирлер да болуп атат да, терс бир көрүнүштөр да болуп атат да. Биз айтып атабыз да, бул эми туура эмес да бул. Биз бул функцияларды бөлүп, жана чалгындоо, контр чалгындоо, терроризм менен мындай дайыма фокуста иштеген өзүнчө бир орган түзүп, мына ошолор именно ушул багытта дайыма иштешсин да. Ошондо аларды жанакы ички майда чүйдө нерселерге аралаштырбай, дайыма ушул менен алек болот. А ички коопсуздукту биз МВДге берели. Ички коопсуздукту биз МВДге берели. Бул жарандык служба. Андан тышкары, мисалы Россияда бар, дүйнө жүзүндө да тажрыйбада бар жанакы тергөө комитети. Мисалы бүгүн РОВДге барсаң, тергөөнүн үстүндө начальник РОВД бар. Тергөө көз карандысыз болуш керек, туурабы?
көз карандысыз болуш керек, жүрүш керек да. Бирок начальник уровода менен сүйлөшүп, тергөөчүгө таасир этип коет да. Ошол үчүн бул тергөөнү толугу менен өзүнчө бир органга алып, тергөө комитетин түзүп, бул функцияларды аларга өткөрүп бериш керек. Жанакы президентти жоюп салуу боюнча, мисалы бизде биз айтып атабыз да, жоопкерчилик жок. Фактически бийликтин баардыгы бир адамда, фактически. Бирок мисалы мыйзамдарды карасак, премьер-министр жооп бериш керек да, иш жүзүндө жүргүзүш керек да мунун баарынчы, иштин баардыгын. Бирок 30 жылда дайым ошол премьер-министрлерди биз мындай колго алмашкандай эле алмаштырып коебуз, аларга бүт жоопкерчиликти ошолорго уюп коебуз. Натыйжада жооп берген адам жок да. Биз айтып атабыз, эгерде биз президенттик мамлекет болсок, анда президент өкмөттү жетектесин. Анда президент толугу менен жоопкерчиликти алсын. Эгерде парламенттик мамлекет болсо, анда премьер-министр кылсын. Премьер-министр жооп берсин, мына жоопту ошол кишиден алалы депчи. Рахмат. Рахмат. Жеңиш Өмүргазиевич, сиз Чоң Казатка эки суроо беришиңиз керек эле, бирок сиз суроо бербейм деп атасыз. Ушуну менен сиз Чоң Казат партиясына өзүнүн программаларын тааныштырууга же болбосо дагы бир өзүнө керектүү нерселерди айтканга мүмкүнчүлүк берип атасыз. Республика партиясынын өтө өкүнүчтүү күчтүү лидерисиз калды. Экинчиси бүгүнкү күнү азыркы лидери келбей калганыбыз өкүнүчтүү. Ал эми Чоң Казаттын лидери ким экенин деле мен билбейм. Ошондуктан мен иниме ийгилик каалайм, ошо менен мен токтотоюн. Калган суроолоруна эми жооп берем болушум керек. Чоң Казаттын замандашка берүүчү суроосу. Жеңиш мырза, рахмат. Сизге ийгилик каалаганыңызга, бизди түшүнгөнүңүзгө. Биз сизди такшалган 13 жылдан бери келаткан саясатчы болбосок дагы, бирок биз өзүбүздүн милдетибизди мойнубузга алганбыз. Мына карапайым элдин сын пикирлери бар сиздердин тууралуу. Ошону мен мындай кап этпесеңиз, сиздердин партияңыздарга кайрыла суроо берет элем да сизге жеке болуп. Мына сиздер Замандаш партиясы билесиздер, Раматылык Муктар Омуракуновдун демилгеси менен түптөлүп, ошо мигранттардын дем күчү менен ушунча даражага жеттиңер. Мындай азыркы шайлоолорго катышып, дүйнөгө таанымал болуп, жакшы эле иштерди кылдыңар. Бирок эмне себептен ошол азыркы мигранттардын мына суроолорда келип атат, эмне үчүн шайлоо укуктарын до конца мындай аягына чыгарып, бийлик менен тирешип, ошол укуктарын коргободуңар. Экинчи маселе, мына пандемия учурунда дагы мигранттыктар менен көрдүңүздөр биздин мигранттардын акыбалын. Ошо бирден бир сиздерге үмүт болгон, бизде деле ошондой болгон. Анткени биз дагы аракет кылдык, бирок сиздер менен Суроону кыскараак берсеңиз. Мигранттар менен кандай иштесе болот? Ошону айтып бересизби? Эми биринчиден бул дебат анан Өмүракунов Муктарбек Сүйүналиевич бул кыргыз элинин сүймөнчүктүү уулу. Ушул партияны фондду негиздеп кеткен инсан. Андыктан ал инсандын атына жакшы гана сөздү айтып туруш бул кажет. Экинчиден сиз айткандай фонддун иштеген 17 жыл, партиянын иштеген 13 жыл болду. Эбегейсиз чоң эмгек кылды. Пандемиядан баштайын, пандемияда кандай көрбөй калдыңар билбейм, бирок ондон кем эмес самолетторду самолет менен, учактар менен биздин сыртта жүргөн мекендештер, бир жагы Туркия, бир жагы Новосибирск, бир капталы Япония, бир капталы Кореядан бери, Армения, Таиландтан бери алып келген биздин мекендештерибиз бар. Бүгүнкү күнгө чейин рахматын айтып келет. Бул мындай нерселер милдет болуп айтылбашы керек. Экинчиден миграция боюнча, укуктары боюнча дагы ушул Замандаш жана башка Замандаштын өнөктөш уюмдары, партиялар менен биргеликте көтөрүп атып, бүгүн Россиянын территориясында, аймагында 17-жылы 5 урна коюлса, быйыл 11 урна коюлду. Албетте бул баягы эмгек мигранттар, журтташтар, мекендештеринин шайлоого болгон укугун коргош керек. Экинчи суроо жанагы эле мына сиздер ушул биринчисине да жооп берип бүтө элек да. Жок, мен жооп бердим. Убакыт бүтүп калды. Укук шайлоо укугун ошону эле кайталап берип койсоң. Бул жакка беришим керекпи? Жок, Замандашка. Шайлоо укугу боюнча мен эми айтып мигранттардын бүтүп деле калдым. Бул боюнча өнөктөш партия уюмдары менен биргеликте маселени бийликке көтөрүү менен бүгүнкү күнү шайлоо участкаларынын саны көбөйүүдө. Бул да бир чоң кечкенликтин бири. Албетте бул боюнча чоң маселе бар. Муну парламентке келип, бийлик бутагына туруп маселени чечпесең, эшикте жүрүп желек көтөрүү менен чече албайсың. Ошон үчүн Замандаш саясий партиясы жалгыз партия деп мен айтып келемин. Буга чейин да ошондой айтылган. Ушу мекендештер менен иштеп, кол кабыш кылып жардам берген партиянын бири. Рахмат. Чоң Казаттын Республика партиясына берүүчүсү. Республика партиясына мына Канатбек мырза башында эле баса белгилеп кетти. Бул партиядан мына чыган деп койсок болот. Премьер-министр болуп дагы иштеди. Биздин жараныбыз
Бабанов Өмүрбек. Ошол кишини сиз баса белгилеп кеттиңиз. Азыркы тапта ошол киши бир кандайдыр таасир кылып атабы бул партияга? Республика партиясына. Таасир деген кандай таасир? Саясий таасири барбы? Эми ал киши мисалы азыркы учурда саясаттан кеттим деп өзүнүн иштери менен алектенип атат. Республика саясий партиясы өзүнүн командасы менен мына шайлоого аттанып атат. Туурабы? Ал качкан жок да саясий процесстерге. Демек жок, Ошондой эле. Бирок сиздер ошол кишинин мындайча айтканда Республика партиясы эми жалпак тил менен айтканда ошол кишинин бир жеке партиясы болуп эсептелген, башынан эле билебиз. Азыр деле ошол багыттай бараткандай өңдөнөт. Анткени сиздердин көтөрүп аткан президенттик же УКМКны жою маселелерди балким бир жеке өч алуу маселеси көтөрүлгөндөй болуп атат көпчүлүккө. Ошону мен баса белгилеп сурап койдум дедим сиздерден. Анан дагы бир суроо. Ушул мына сиздер көтөрдүңөр жанатан бери айыл чарбага же болбосо башка тармактарга каржы финансирование, кредитованияны төмөндөтөбүз деп. Ошол эле учурда билесиздер, мына Росфонддон келген 5%дык 17 миллион акчага чарбачылыкка бөлүнбөй эле Азия Молго курулуп, ошонун артынан дагы сиздердин партияңыздарга бир чоң бир көлөкө түшкөн. Ошол тууралуу дагы айтып койсоңуз. Канча суроо болуп кетти баары? 2 суроо. Кандай суроо ошондо? Ошол жанагы Бабановдун азыркы силерге таасири берип атканы өңдөнүп атат деп суроо берип атат. Ал сиздин оюңуз да. Ооба. Ошону суроо берип атам. Сизге туурабы ошол? Мен жооп бербедим биринчи суроого. Экинчиси мына 5% менен 17 миллион алган Росфонддон акча тууралуу. Эми бул менимче бизнес, ал кишинин бизнеси боюнча, жанакы анын чарбалык иштери боюнча ал кишинин өзүнө суроо бериш керек го дейм да. Анан жанакы команда боюнча, партия боюнча, мисалы сиз айтып кетпедиңизби, жана жеке бир адамдын партиясындай өңдөнөт, анан көпчүлүк мындай ойлойт. Менимче бул мындай сөздөр менен манипуляция да. Аскат. Менимче бул мындай манипуляция да. Анткени мен жооп берип койсом болобу? Жооп берип койсом болобу? Мына баарыңыздар көрүп атасыздар азыр программаларды, саясий партияларды, мамлекет башкаруу, саясатка аралашуу бул оюнчук эмес. Жөн эле мисалы көчөгө чыгып, мисалы мына жөн эле мисал айтайын да, мына Чоң Казак саясий партиясынын программасы. Мына 3 парак. Карап коюңуздар. Мына 3 парак. Мына Республика саясий партиясынын программасы. Бул мен айтайын деп атканым бул оюнчук эмес да. Мисалы биз каалагандай эле оюбузга келгенде эле айтып эле, мисалы элге жага турган нерселерди мисалы айтып эле мамлекет башкарууга биз мындай олуттуу бир мамиле кылсак да менимчечи. Анан жанакы эме боюнча, команда боюнча албетте бул партияны негиздегендердин бири Бабанов, лидери болгон Бабанов учурунда ошол партияда электен өтүп атып, мисалы бизде баарыңыздарга белгилүү тилекке каршы депутаттардын арасынан дагы биздин партияда болду андайларчы. Жанагы союздун кинолору бар го, эски кинолорундачы. Кызылдар келсе, кызылдардын погонун кие калат, тиги актар келсе, кызыл погонун ала калып, тиги актардын погонун кие калат го. Ошондой адамдар да тилекке каршы көп экен да. Анан күчтөнүп кеткенде кошула калат. Ошондой адамдар бар экен, Жок, андай адамдар болду арадачы. Бирок азыр электен өтүп атып, эң туруктуулар, мисалы 10 жылда эң туруктуулар азыр калды. Вакытыбыз бүттү. Биз Чоң Казактын 4 мүнөт убактысы бар. Замандаш партиясы, Республика партиясы, анан Замандаш партиясынын суроолору бар эле. Республика партиясы сиз Чоң Казакка берчү сурооңуз. Аскат, сиз кесибиңиз боюнча юристсиз, Дүйнө жүзүндө мындай түшүнүк бар да, эгерде мамлекетте сот системасы, коопсуздук мындай бекем иштесе, жана жеке менчик корголсо, мына ошол мамлекетке инвестициялар агылып келет да. Туурабы? Туурабы. Ошол инвестициялар агылып келсе, жумуш орундары пайда болот, мигранттарыбыз кетпейт, мамлекет гүлдөп өнүгөт, туурабы? А эгерде мыйзамсыз айрым бир топтор, мыйзамсыз мисалы адамдардын барып алып туруп тигилердин мүлктөрүн тартып алабыз, буларды жоопкерчиликке ташбаранга алабыз деген чакырыктар болсо, бул инвестициялык климатка, мамлекеттин экономикасына таасирин тийгизеби? Бүттүңүзбү?
Канатбек мырза, мен сизди да урматтайм, жеке жакка өтпөйлү, бирок мен сизге башынан түшүндүрүп берейин ушул маселени. Жана сиз айткан чакыруук же болбосо бул маселе биз мына Чоң Казат партиясы эң мындай айтканда акыркы мындай жарыла турган учурда чыгып аткан мындай элдик кыймыл болуп чыктык да. Биз мындай чыдабай калгандар, мен деле саясатчы эмесмин, жөнөкөй эле катарда жаран болчумун. Бирок ушундай өлкөдө болуп аткан беспределдерди көрүп, олигархтардын эбегейсиз байгандарын көрүп, канын кайнаганың үчүн ошондой сөздөр да чыгып кетиши ыктымал, чыгып эле атат. Бирок Сыймык сиз айтып аткан, наклон кылып аткан Сыймык Жапыкеевдин иши ал жерде мен дагы жеке ал жерде сиз айтып аткандай чакырык эмес, бирок ошондой аракеттерди кылдым. Жумалиевдин мүлкүн жүзүн ачып бергенге, офшорлордон бери ачып бергенге мен ал киши менен иштегенмин деп дагы далилдерди келтирдим. Эми мына маселе сиз айтып аткан экономикага таасирин береби, бербейби? Экономикага берет, албетте. Эгерде сиздин партияңыздын жетекчиси мисалы убагында премьер болуп иштеди, эбегейсиз мондай иштерге аралашпай, жер үйдү 100 миллион долларга сатпаганда, мисалы ошондо экономикага таасирин бермек. Ошондо адилеттүүлүк орномок. Ошондо башка жактын инвесторлор да келип бизге кызыктар болмок. Сиздер болсо өзүңүздөр мындай айтканда проблеманы жаратып алып, эми кичинекей бир эмеден издеп атасыңар да, кыр издеп атасыңар. Ошондуктан мен айтат элем, бул жерде дүйнөлүк аренага бизди уят кылды, же имиджибизди түшүрдү деген маанини айткыңыз келип атса, имиджди именно силердин 10 жылдан бери жүргөн партияңар. Мен имидж жөнүндө сөз кылган жокмун. Жок, мен партияны айтып атам. Ошол сиздердин 10 жылдан бери жүрбөйсүңөрбү? Революциядан бери тети Жор кеңеште. Мисалычы, 2 жолу чакырыштын эмеге өттүңөр. Ошол имиджди же болбосо ошо саясий же экономикалык инвестициялык климатты силер түзүшүңөр керек эле да. Анан биз болсо биз айтып атпаймынбы? Биз азыркы учурда бир гана мондай бир адилеттүүлүксиздиктин уже жеткен чеги болуп калды. Бул жерде чоң ажырым пайда болду. Ушул биз 29 жылда эбегейсиз байган кландык топтор байлыктар менен пайдаланып, ошо сиздердин эле катарыңыздарда кайра эле жүрүшөт. Мисалычы, өзүңүздөргө жеке албаңыздар, мен сиздерди көргөзбөй эле турам. Мага да айтып атасыз. Албетте сиздерге да айтып атам. Бияка суроо бер, мага бербей. Жок, мен сиз негиз айтып атам да, общий эле. Сиз биримдикте деле жүрөт, мекеним Кыргызстанда деле жүрөт, барында жүрөт. Ошого айтат эле. Ийгилик каалагандан кийин рахмат деп коелайын. Мен рахмат дедим, мен сизге жеке айткан жокмун. Чоң Казат боюнча айта турган болсо, эл чалкасынан кетет азыр. Айтыңыз. Бул жерде сизге эфир берилип атат. Айтыңыз. Жок, мага мен мындай айтып атам, жалпы айтып атам. Сиздин Жеңиш Молдахматов деп айткан жокмун. Мен айтып атам, силердин катарыңарда мисалы мына Кийинки сурооңуз Республика партиясы. Кийинки сурооңуз барбы? Түшүнбөй калдым мен бул. Кийинки сурооңуз барбы? Суроом бар, албетте бар да. 1 минут убактыңыз калды. Мына азыр, менби? Жок, бuyakта. Мына азыр сиздер шайлоодон өттүңүздөр дейли. Ошондо жанагы биз айтып кеткен баардык маселелерди чечүү үчүн мисалы араңыздардан бирөө премьер-министр болуш керек да, туурабы? Эгерде жеңип келсеңер, туурабы? Логика боюнчачы. Анан ошол адам ким? Конкретно адам кимди? Биздин катарыбызга азыр күндөн күнгө өсүүдө. Сразу эле азыр мына мисалы кечеги кошулган же мурдагы күч менен албетте биздин күч жаңы дем менен күчөп баратат. Күндөн күнгө жок учубуз кур эмес. Келген мигранттар деле бар, бул жакта иштеген адистер деле бар. Башка партиялардан силер айткан мындай эметкен мындай разочарование болуп, балким чындык издегендер деле чыгып калат. Бирок биз болсо алгачкы кадамыбыз болуп, мына элдин ишемин алалы, бир дагы саясатты кошпойлу деп чечтик. Ошон үчүн азыр мындай силерге окшоп бир сулуу корозду бирөөнү чыгаргыбыз келген жок. Анткени бизге азыр кереги жок. Биз азыр өзүбүздүн ишибизди эл менен иштеп, ушу элдин үнүн жеткирели деп эле чыктык. Рахмат. Айтсам болобу? Рахмат. Комментарий берип койсоңуз, кыскача. Комментарий боюнча негизи кыргызда жакшы сөз бар да. Ачуу душман акыл дос. Мисалы эки жолу тополоң болду. Жыйынтыгы эмне болду? Эч кандай жыйынтык болгон жок. Өзгөрүү биз каалагандай өзгөрүү болгон жок. Мына 2010-жылы канча деген жарандарыбыз жапа чегип калды. Биз болсо менимче акыл менен, сабырдуулук менен бара-бара ушул эволюция жолу менен өнүгүшүбүз керек. Жанагындай деструктивдүү чакырыктар
элементтер менен менимче эгерде мыйзам бузса ошол органдарда иштеш керек да. Рахмат. Бир аз убактым бар экен, эми мен насаат айтып коеюнчу. Баягы чоң казат баягы инелерге ийгилик каалганда рахмат деп койгула. Айттык. Анан экинчиден жеке кайрылабыз деп замандаш менен мага тишиңер өтпөйт айланайын. Анан мына эки саясатка чыкканда бул өтө опурталдуу, бул өтө жооптуу. Бул 6 миллиондун элдин алдына чыгып, жоопкерчиликти алгандан кийин саясий маданият тыйын сакташ керек. Экөөңөр жапжашсыңар, экөөңөр эмнени талашасыңар? Келсин лидерлерге койгула ошолор талашсын. Анан ошолор келип анан мына жерде сүйлөшсүн элдин алдында. Эл өзү тандап алат. Урушуп эмне кыласыңар? Рахмат. Биз дебаттардын экинчи раундундагы каршылаш партиялардын суроо жоопторун уктук. Анда биз көрсөтүүбүздүн 3-чү раундуна өтөлү. Завершился наш второй раунд, и мы переходим к раунду третьему. Үчүнчү раунд башталды. Биз өлкөнүн ар аймактарынан соц тармактар интернет аркылуу келген суроолорго кезекти берели. Итак, мы начинаем третий раунд. На него отведено около 6 минут. Весь эфир наш модератор Салабат Эркитаева отсматривала интернет-пространство, куда приходили вопросы. Она подготовила 4 вопроса, 2 общих каждому и 2 по отдельности непосредственно каждому из представителей партии. Итак, Салабат? Да. Итак, Рахмат пожалуйста, кесиптештер. Чындыгын айтканда Facebook'ка жана WhatsApp номерубузга аябай көп суроолор келди. Эң маанилүү дегендерин сиздерге берейин. Биринчи жалпы суроо. Барыбызга белгилүү аткезчилик маселеси өлкөдө олуттуу көйгөй. Айрыкча Чүй жана Баткенде дейт. Сиздердин партия аткезчиликти жоюуда аткара турган 3 чараны эле айтып бериңиздерчи дейт. Канат мырза, сөз сизде. Менимче бул чек ара кызматынын башчысын ай сайын, керек болсо ай сайын жогорку кеңешке чакырып, ушул аткезчилик маселеси боюнча дайыма анын отчетун угуп туруш керек ай сайын. Бир, экинчиден толугу менен цифровизация кылышыбыз керек. Толугу менен цифровизацияга өтүшүбүз керек, баардык документ алмашууга. Анан камераларды коюш керек. Онлайн режиминде камераларды коюп. Рахмат. Убактыңыз чектелди. Эми сиз, Жеңиш мырза? Аткезчилик бул Кыргызстандын гендерин кесип, чоң зыян келтирип аткан чоң бир көйгөйдүн бири. Мисалы ошол эле Кытайдан ала турган реэкспорттун көлөмүн санасак, Кытай жак акыркы 20 жылда 50 миллиард долларга киргизген товардын көлөмүн биз 1,5 болгону бир 4-5 миллиард гана көргөзгөнбүз. Бул ортодон эбегейси чоң акчанын жоготуу болгон. Ошол эле чек арада мына Тажикстанга кирип аткан аткезчилик аябай кандай чоң. Муну токтотуунун бир гана жолу бар. Бирок 3 чараны эле атап берсеңиз. Муну токтотуунун бир гана жолу бар. Бир эле жол менен токтотсок болот. Бул электрондоштуруу. Мына чек араларга ошол жерге сканерлерди коюш керек, азыр коюлуп атат, ушуну көзөмөлдөп коюш керек. Мамлекеттик кызматкер менен же чек арачы менен киргизип аткан адамдын алакасы болбош керек. Канча жылда ишке ашат деп ойлойсуз? Муну 1 жылга жеткирбей ишке ашырса болот. Мына биз мисалы Торгартта көп жерде Иркиштанда коюла баштады да. Ошо сканерди коюуну аягына чыгарып, өкмөттүн ишин көзөмөлдөп парламент жыйынтыктап коюш керек. Рахмат сизге. Асхат мырза, сөз сизде. Алгачкы кадам болуп эле биз биринчиден ушул убакытка чейин мыйзамсыз байыган чиновниктерди жана олигархтардын ишин карап чыгышыбыз керек. Билесиздер, эбегейсиз адамдар ташып атат, бир эле Баткен эмес, Эркештам, Торгарт бүт 4 жакка кетип атат. Биз реэкспорт мамлекети болуп калдык. Кымды айтканда черный дыра. Эми экинчи кадамыбыз болуп, биз ошол эле люстрация маселесин көтөрүп атабыз. Анткени люстрация тазаланмайынча 1000 жолу цифровизация кылса дагы тешикти таап чыгат экен. Люстрация маселесин кылгандан кийин ошол 10 жыл кайра 20 жыл кызматка келбей тургандай кылып, анан кийин кадр маселесин көтөрүп, кадр маселесине келгенде тагыраак айтканда Баткен областына биз мыйзам долбоор бар, өзгөчө статусун берип, генерал губернаторство макамына чейин көтөрүп, жогорулатып. Ошол жерден бир кишиден, бир кадровиктен сурай тургандай системаны курмайынча, айрыкча Баткендеги аткезчилик дагы, чек арачылык дагы, баңгизат ташуу дагы эч качан токтобойт. Рахмат. Рахмат. Экинчи суроо, партиялар элди таза суу менен камсыз кылуу үчүн канча убакытты керек кылышат дейт. Канча убакытта элди таза суу менен камсыз кыла алышат? Канат мырза. Партиялар качан таза суу менен камсыз кыла алышат? Эгерде элдин ишенимине ээ болуп, шайлоодон жеңип чыгып, парламентке келип, өкмөттүн курамын түзүп,
ошонун башчысы премьер-министр болсо, мисалы өкмөт жетекчиси, реалдуу ресурстары пайда болсо, механизмдери пайда болсо, мына ошондо ал жанагы айткан программалардын иш жүзүнө ашыра алат. Жана биздин мамлекетибизде мисалы суу ресурстары канча көп, анан биз ошол суу жетишпей аткандыгы менимче бул бир уят нерсе да. Анан канча срокторун менимче бир 1-2 жылда толугу менен бардык аймактарды биз суу менен камсыз кылышыбыз керек, таза суу менен. Бардык аймактарга жеткиресиздер, алыскы элет бардыгына, Ооба, жетиш керек, ооба. Рахмат сизге, Жеңиш мырза. Жалпы Кыргызстанда 1800 айыл болсо, ошонун 363 айылында таза суу жок. Эми таза суу боюнча бир да партия муну ишке ашыра албайт. Эгер да көпчүлүк коалиция кирип өкмөттү куруу мандатын албаса. Экинчи жагын биз айта кетишибиз керек. Өткөндө дагы Биримдик партиясы жана башка партиялар дебатка келип биз кылабыз деп атат. Бул туура эмес, бул элди алдоо. Бул боюнча мамлекетте кабыл алынган улуттук стратегиялык программа бар. Таза суу менен таза сууну киргизүү боюнча. Бүгүнкү күнү улуттук Дүйнөлүк банктан 72 миллион, ошол эле Азия өнүктүрүү банкынан 23 миллион доллар алынды. Мына жакында Европа банкынан да бир 35 алынат деп атат. 24-жылга чейин таза суу менен мен атаган 363 айылды камсыздоо маселеси бар. Болгону партиялардын милдети эмнеде? Парламентке келүү менен ошону аткарып аткан өкмөттү көзөмөлдөө. Эң чоң көйгөй кайсы жерде? Аристе. Арис акыркы жылдары 30-40 миллиард долларды тегеретүү менен таза сууну киргизип беребиз деди. Бирок коррупциянын мына ошол жерде. Парламенттин, партиялардын милдети ошол жерде көзөмөлдөш керек. Рахмат. Асат мырза, сөз сизде. Бул маселе өзү негизи өтө тереңдешип кетет. Мен кыскача бир багытын айтып кетейин, ошого көңүл буруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул чарба маселесинде бизде азыр жоопкерчиликсиз түптөлүп калганы аныктан ачык көрүнөт. Мына биздин байкелерибиз айтып атат, партиялар келсе ошол жерден өкмөттү түптөсө, туура ошону көзөмөлдөсө деп. Мен айтат элем, тескерисинче бизде мыйзамга каршы да жактар болуп калат. Анткени өкмөттү партиялар менен өкмөттү аралаштыруу бул өтө эле кооптуу. Анткени ал жерде билесиздер чоң лоббилер бар. Өкмөт ал менен алек болбой эле канча жылдан бери саясатка алек болуп жүрөт. Чарбачылыгы сөздөр калып кетти. Мына көрдүңүздөр акыркы учурда, мына конкретно айтканда Баткен областында жанагы суу сактагычка канча миллиондогон бөлүнгөн акчаларды деле дайынсыз жоголду. Мен азыр сиздерге точный данныйын айта албайтам, канча миллион. Бирок Сатыбалдиев 4 секундуңуз калды. Сатыбалдиевдин убагында баары ошол жака бөлүнгөн. Рахмат сизге. Азыр болсо ар бир партияга 2ден суроо жөнөтүлөт. Канат мырза, айтсаңыз, сиздердин партия жеңилдетилген насыяны 3% менен берет деп жатасыздар. Бул убада канчалык деңгээлде реалдуу? Элдин ишеничин кантип актай аласыздар? Программалар абдан көп жана кооз болуп жатат. Менимче республика дайыма ошол программасы менен айырмаланчу да. Анткени бизде так сандар бар болчу. Башынан эле 2010дон бери элечи. Бизди мисалы кийин айтып, мына силер мондай убада бербедиңер беле? Кана ошол убадалар деп айтыласыңар да. Мисалы башка партияларда карасаңар, жалпы эле нерселер жазылган, бирок убагы келгенде, жооп бере турган убак келгенде кайсынысын суранды деле түшүнбөйсүң да. Анан ар биринин өзүнүн экономикалык негизи бар. Мисалы 2013-жылы жана жеңилдетилген ипотека, айыл чарбага кредиттер дегенде бардыгы жана таң калышкандай, булар калпычылар. Бирок убакыт көрсөттү, алар бүгүн ишке ашып атат. Эми жеңилдетилген жанагы 3% кредиттер боюнча бул субсидия механизмдери менен ишке ашат. Мисалы бүгүнкү күндө банктардын проценттин ставкалары бар. Ошолорго биз айтып атабыз, жана мамлекеттин карамагындагы мамлекеттик ишканаларды биз сатып, ошол чогулган акчаларды, ошол акчаларды биз ошол банк системасына киргизип, мисалы мамлекеттик фонддор аркылуу жана жеңилдетилген 3% кредиттерди берип, орто жана чакан бизнестергечи, ошо менен бир топ биз ошол бизнести жандандырабыз да, жана орто жана чакан бизнестердичи, жана жаңы ачып аткан бизнесмендерге биз шарттарды түзүп беребиз. Анткени ишканалар, ишкерлер экономиканын негизги бөлүгүн ошолор түзөт да, ошолор кыймылдаткычта. Рахмат. Экинчи суроо. Көрөрманыбыз сиздердин партияга эгерде парламентке келип калсаңыздар, биринчи болуп кандай мыйзам долбоорун сунуш кыласыздар? Эмне зарылдыктан улам дейт. Биринчи мыйзам менимче бул шайлоо системасына байланыштуу болуш керек. Анткени мына шайлоо системасын байкап көрсөңүздөр, мына көп азыр сөздөр болуп атат. Биз кайра бир мандаттуу системага көчүбүз керек шайлоого депчи. Бул кайра артка кетүү да.
биз ушул партиялык тизмеден өзүнчө дагы кандидатка добуш берүү укугун берсек жарандарыбызгачы, анда толугу менен аларда мүмкүнчүлүк болот ушул тизмеге таасир этүүгөчү. Мисалы партиялардын тизмесинен дагы өзүнчө баягы кандидатка добуш берүү. Менимче бул өтө маанилүү бир мыйзам долбоору да. Мына ошону мен жеке өзүм иштеп чыкмакмын жана сунуш кылмакмын. Рахмат сизге. Экинчи суроо Жеңиш мырза сизге. Замандаш партиясы сиздер өзүңүздөрдү оппозицияда эмес, позициядагы эмес, центризм деп айттыңыздар. Парламентте центризмдик партия керекпи, керек болсо эмне себептен? Дүйнөдө негизги 3 саясий багыт бар. Бул билесиздер, оңчулдар, солчулдар жана центристтер. Мына замандаш саясий партиясы ар дайым элдик партия деп атап келебиз. Эгерде кайсы бир деңгээлде оппозициялык маанайда бийликтин туура эмес нерсеси болсо, сөзсүз түрдө биз оппозиция чыкканга даярбыз. Ошол эле учурда эгерде мамлекеттин стабилдүүлүгү же өнүгүүсү же дагы бир коопсуздугу үчүн болсо, партия ошол жакта. Демек, партиянын негизги саясий багыты бул эл тарапта. Центризм бул парламентте боло турган нормалдуу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондо кандай болуп Албетте, калат? парламентте көпчүлүк коалиция болгондон кийин оппозицияда эгерде кала турган болсо, замандаш калганга даяр. Бирок партиянын негизги максаты жана багыты бул жөн гана мандат үчүн эмес, көпчүлүк коалицияны түзүү мандатын алуу үчүн аз баратабыз. Ошон үчүн мен айтып атам, шайлоочулар менен кезиккенде ишениңиздер, бизге добушту көбүрөөк берсеңиздер, көпчүлүк коалиция түзүү мандатын алып, өкмөттү курап, жанагы партиялар айтып аткан структурасын оптималдаштыруу менен биз өнүгүүнү алып келе алабыз. Рахмат. Экинчи суроо орус тилинде экен. Какие экономические институты партии предлагают создавать для запуска реального сектора экономики? И что есть реальный сектор экономики? Вы знаете, нет необходимости придумывать что-то новое, тогда как у нас есть структура правительства и соответствующие государственные органы. Это в виде Министерства экономики, Министерства финансов. У нас есть отдельная служба и комитет по исследованию, мониторингу. Вот все это нужно будет, во всех этих местах нужно поставить правильных менеджеров, я говорю менеджеров, потому что они востребованы и они необходимы. Вот и по правильному руководству можно вывести страну на развитие. Рахмат сизге. Кезек Асхат мырза, сизде айтсаңыздар, Чоң Азат партиясы ишкерлерди, карапайым калкты төмөнкү пайыздагы насыя менен камсыз кылуу үчүн эң биринчи эмнеден баштайт дейт. Төмөнкү пайыз менен насыя кылуу үчүн биринчи мыйзамды сүткорлук 2013 жылы Атамбаев жана 5-чакырылыштын депутаттары кабыл алган мыйзамды, сүткорлук чектөө мыйзамын жокко чыгарышыбыз керек. Ошол жерде билесиздер 15% үстөк жок жерден эле ишкерлердин үстүнө илинип калды. Негизи эле биз өлкөдөгү банковский системаны карап чыкканда бизде среднеизвешенный ставка деп коет улуттук банктан. Ошол жерде негизи дагы жогору көргөзүп атат да. Бирок бул жерде саясий популизм да болбосун, 3% деген болбойт, бирок 8%, 6% менен 8%га чейин төмөндөтүүгө болот. Анткени бул 7% менен ооба. Негизги чакан айыл чарба ишкерлерге ошол пайыз менен эле биз бергенге бүт толук мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Рахмат. Кезектеги суроо, Кыргызстандын карызын кандай жолдор менен төлөсө болот? Сизге? Кыргызстандын карызын кандай жолдор менен төлөсө болот? Эми биздин партия башка партиялардан өзгөчөлөнүп ачык эле айтып атпайбызбы? 2-3 олигарх мыйзамсыз байыган олигархты жарандык конфискациясын мыйзам менен карасак элек, бул маселебиз өзүнөн өзү чечилип калат экен. Бизде билесиздер, эбегейсиз байыган, мыйзамсыз байыган, да бир жолу айткан, мыйзамдуулар да бар, аларга сөз жок, бирок мыйзамсыз байыган олигарх чиновниктердин ошол бизде 300 тизмеси бар, 300 кишиники. Анын баарын айткан жокпуз, 5-6 эле айттык, бирок ошо 5-6 деле тышкы да карызды, ички карызды дагы. Керек болсо ошол мына банковский кредит маселесин да чече турган каражаттарды чыгарса болот. Рахмат сиздердин жооп үчүн. Кесиптештер, сөздү сизге узатам.
Анда биз дебаттардын шарты боюнча талапкерлерге башында эскерткенбиз 2 мүнөттү шайлоочулар үчүн арнайт деп. Мына 2,5 мүнөттөн убактыңыздар калыптыр. Сиздер ушул шайлоочулар үчүн жумшасаңыздар болот. Уважаемые кандидаты, уважаемые телезрители, подошел к завершению третий раунд и, в принципе, подходит к завершению уже наши дебаты. У вас осталось время для того, чтобы обратиться к телезрителям. Итак, пожалуйста, партия «Республика». Урматтуу мекендештер, бул шайлоо чыныгы тагдыр чечүүчү шайлоо. Убагында чек арада бир постто контроль кылган айрым мыйзамсыз булактар менен байыган биздин адамдарыбыз бир участковойду контроль кылып, ошол жакта жергиликтүү сотторго таасир эткен адамдар бүгүнкү күнү мына мамлекетти, толугу менен мамлекетти көзөмөлдөгөнү баратышат. Алар криминал менен да биригип кетишти. Мына ушундай өзүнчө бир топ мамлекетти башкарууга баратат. Сиздер партиялардын программаларын карап көрүңүздөр. Кандидаттарды карап көрүңүздөр. Алар каржы булактары каяктан келе атышат? Мына ошонун баардыгын карап көрүңүздөр. Жана 4 октябрь күнү берген акчаларын азгырылбай, коркутууларга азгырылбай, чын жүрөгүңүздөр менен таза партияга, буга чейин тарыхы бар, буга чейин ишин көргөн, кылган иштери бар, тажрыйбалуу адамдары, билимдүү жаштары бар партияны тандаңыздар. Урматтуу мекендештер, бул өтө маанилүү. Бул шайлоонун жыйынтыгы биздин жакынкы 10 жылыбызды аныктап коет. Ошол саясий күчтөр тилекке каршы азыр айрым саясий проекттерди дагы түзүп, чыныгы кубаттуу элге иштеп бере ала турган партияларга каршы ар кандай ушул өзүнүн проекттерин түзүп каршы ыкмаларын колдонуп атышат. Ар кандай популисттик лозунгдарды айтып атышат. Ар кандай жалган маалыматтарды таркатып атышат. Ошол үчүн ушунун баардыгынан тандап, туура тандооңузду суранам. Уважаемые телезрители, уважаемые сограждане, эти выборы по-настоящему судьбоносны для нашей страны, и они будут определять в ближайшие 10 лет будущее нашего государства. Я очень вас прошу с ответственностью подойти к данному выбору. Люди, которые на таможне контролировали определенные потоки, сегодня пытаются контролировать всю страну. Они идут во власть. Большая просьба. Посмотрите на программы, посмотрите на кандидатов, посмотрите на всех этих людей и сделайте ответственный выбор. Это очень важные выборы. Будущее в ваших руках. Ваши голоса на самом деле играют большую силу. Имеют большую силу. Спасибо большое. Спасибо вам. Партия «Замандаш». Да, спасибо вам за прекрасное проведение дебатов. Мен кагаз менен даярдалып келген кайрылуумду окуйн деп, бирок азыр башка бир чечимге келип атам. Айтор ушу элге кайрылуумду бир өзгөчө белгилегим келип атат да. Урматтуу замандаштар, урматтуу достор. Эгерде 29 жылдык тарыхыбызга кайрылсак, айтор бүгүнкү күнү жалпы мамлекеттин элинин саны 6,5 миллион экен. Ана ошонун 1 миллиондон ашыгы Бакыт мырза башында көтөргөндө сыртта бөтөн жерде, бөтөн элде кызмат кылып келет. Эмнеге? Анткени коррупциянын күчү менен, жумушсуздуктун айынан бөтөн жерге барып үй бүлөсүн багууга мажбур болууда. Бул биринчиден. Экинчиден, бүгүн жалпы мамлекетте билим деңгээли, саламаттык сактоо, коопсуздук, айыл чарба, бүгүнкү талкуулаган бардык маселелер бул көрүп билип көрбөгөндөй же болбосо эбегейси чоң көлөмдөгү маселелер болуп калды. Ошо 6,5 миллион калктын ичинен расмий катталган 150 миң жумушсуз экен. Эгерде сыртка чыгып кеткен 1 миллион бейрасмийди кошо турган болсок, 1,5 миллион бүгүн жумушсуздук деп белгиленип келет. Ушул эле цифралар Кыргызстандын масштабтуу көйгөйүн айтып турат. Айтор Кыргызстанга акыркы 29 жылдын ичинде 10 миллиард доллар грант жана кредит келген. Анын бир тыйыны да элге пайдасы тийген жок. Мына бүгүнкү күнү 99дан ашык алтын кен байлыктар иштетилүүдө. Бардыгы кошулуп 250дөн ашык кен байлыгы иштетилүүдө. Бир дагы тыйынча пайдасы жок. Мамлекеттин тышкы карызы 5 миллиарддан ашты. Анын 70% бүгүн Кытайлык Экзимбанкка биз карызбыз. Мына ушул маселелерди айтуу менен мен башымды ийип, ушул деңгээлге алып келген, мамлекетти ушул деңгээлге түшүргөн жана элибизди ушул деңгээлге алып келген туура эмес, жемкор
коррупционер чиновниктердин атынан кечирим сурайм. Бирок мен билдиремин, Кудай кааласа, жакынкы келечекте ушул деңгээлге алып келген бардык жооптуу кызматта отурган инсандар жооп берет. Тарых алдында, мыйзам алдында жооп бергенге милдеттүү. Замандаш саясий партиясы бир дагы жолу алдаган эмес, убадасын берген эмес, куру убада берген эмес. Эгерде кайсы бир сөзүн айтса, аны иши менен далилдеп келген. Андыктан тарыхый кубулушта, тарыхый бурулушта ушу замандашка ишенип, бир добушуңуздарды берүүңүздөрдү мен суранамын. Себеби замандаштын келе турган учуру келди, жана мамлекетине, элине кызмат кыла турган тарыхый учуру бар деп мен эсептеймин. Рахмат. Рахмат сизге, Чоң Казатта. Урматтуу кылайык журт, кыргыз элим, мен Чоң Казат партиясынын атынан сиздерге кайрылып атам. Анткени 29 жылда биз туңгуюкка келдик. Эми ойлоно турган биздин убактыбыз аз. Биз ошого чечкиндүү кадамдарга баралы деп сиздерге өзүбүздүн программабызды ачык, айкын чыгарып кайрылып атабыз. Билесиздер, Чоң Казат бул жөн эле партия эмес, биз буга идеологически мондай жөнөкөй карапайым элдин, ушу олигархиялык, буржуазиялык топтун үстөмдүүлүгүнө каршы деп Манас атанын рухуна таянып улуу жүрүш деп, Чоң Казат бул билесиздер, бул улуу жүрүш, бул бир гана жөнөкөй саясий лозунг эмес, бул улуу жүрүш деп биз аттандык. Ошон үчүн сиздерге түзмө-түз кайрылып, эч кимден коркпостон, тайманбастан китеп программаларды жазып болсо да сиздерге иштеп берип атабыз. Бирок биз айта кетчүбүз, бизде азыркы учурда монол саясий оюндар өтө күчөп атат. Көрүп атасыңар, айыл-айыл сатылып атат. Көрүп атасыңар, ушу бийлик тараптан бөлүп жаруу программалары, долбоорлор ишке ашып атат. Ошол эле партиялар кайра эле атын өзгөртүп, же болбосо ошол эле ичинде жүргөн мурдагы чакырылыштын депутаттары кайра эле келе атат. Бизде ошого кескин токтотуу, өзүбүздүн көз карашыбыз дагы бар, өзүбүздүн программабыз дагы бар. Ошон үчүн биз саясатчы болбосок дагы, бирок саясатты оңдоого аттандык. Силерди да суранабыз. Бүт калайык журт 99% биз эл карапайым эл жашап атат. Жакырчылыкта жашап атат. Кээ бир жерлерде такыр эле өтө жакыр жашаган жерлерди көрүп атабыз. Ошого айтат элек, бул саясий популизм дагы эмес, бул элдин ойгонуу сезимине кайрылуу. Ойгонуңуздар. Эч качан мондай макул бизди да шайлабаңыздар, бирок чыныгы оппозиционный партияны шайлаңыздар. Чыныгы мондай күрөшкө чыккандар, жасалкер, баягы эле кошоматчы, бийликтин артынан камчысын чапкан илгерки эле партиялар шайлабай, чыныгы партияны шайлаңыздар. Ошого өтүнөт элем. Анан биздин позициябыз ар дайым эч тайманбас, эл үчүн гана болот. Анткени бизге эл каржылап берип атат, эл колдоп берип атат. Бизде бир дагы олигарх жок, эч кандай мондай капиталисттер да жок. Бүт өзүбүздүн күчүбүз менен чогулткан акча менен баратабыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер, урматтуу партиялар. Сиздерге алдыдагы шайлоодо ийгиликтерди каалап кетебиз. Бүгүн жакшы дебат куруп бердиңиздер. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрү, биз үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында өтө турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышынын депутаттыгына талапкер партиялардын теледебатына күбө болдуңуздар. Бизде Республика, Замандаш жана Чоң Казат партиялары болушту. Уважаемые телезрители, подошли к завершению нашей сегодняшней теледебаты. Позволю себе напомнить, кто сегодня был у нас в студии. Это представитель партии «Республика» Канат Мединулу, также лидер партии «Замандаш» Дениш Мулдокматов и представитель от партии «Чоң Казат» Асхат Осмонов. Наши сегодняшние теледебаты завершились. Мы ждем вас завтра в 22:05 на нашем телеканале ЛТР, где у нас в студии будут представители уже других политических партий. Мы будем задавать им свои вопросы. Всего вам доброго. До встречи завтра. Түнүңүздөр бейпил болсун. Саламатта калыңыздар.